Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Бул чыгарылышта Норуз турниринде орун алган кооз салымдардын топтомун тартуулайбыз. Ошондой эле август айында Чолпон-Атада өтө турган көкбөрүү боюнча клубтар арасындагы дүйнө чемпионаты тууралуу кененирээк айтып беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп коюңуздар. Көкбөрүү федерациясынын вице-президенти Рамис Жунусалиев көкбөрүүнү эл аралык деңгээлге чыгаруу иштерине басым жасалып жатканын айтты. Ушул жылдын август айында Ысык көлдө көкбөрүү боюнча клубтар аралык дүйнө чемпионатын өткөрүү пландалууда. Бул тууралуу Жунусалиев өзүнүн маегинде билдирди. Көкбөрүү оюну азыркы жылдары абдан жакшы темп менен өсүп. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Жаштардын кызыгуусун күчөдү. Өзгөчө көчмөндөр оюндары улуттук спорттун кадырын көтөрүп, дүйнөгө таанытты. Учурда ушул жылдын август айында Ысык көлдүн жээгинде көкбөрүү боюнча клубтар аралык дүйнө чемпионатын өткөрүү пландалууда. Бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүрүп, иш-чараны өткөрүү маселелери каралып жатат. Ага Казакстан, Өзбекстан, Монголия, АКШ, Россия, Түркия, Венгрия сыяктуу өлкөлөрдөн 12 команда катышат, деди Жунусалиев. Демек, президенттин кубогунда эл аралык деңгээлдеги кызыктуу оюндарды көрүп калабыз деген ойдобуз. Ал эми алдыда Норуз 2023 турниринде орун алган кооз салымдарды тартуулайбыз. Аны эмесе баштадык. Биринчи орунда Нуржан Мелисбек уулу финалда салган салымы. Баа бериңиздер. Экинчи орунда ошол эле финалда орун алган Өмүрбек Эсен уулунун салымы. Намыс командасынын алдыга сүрөгөн Дастан Руслановдун ачык командасына киргизген салымы 3-чү орунда. Байман Муралим уулунун Бурдаш аргымагы менен киргизген кооз салымы 4-чү сапта. Бешинчи сапта Сарыөзөн командасынын дагы бир жаш оюнчусу Исхак Болотбек уулунун голу жайгашкан. Кооз салымдардын аягында четиндик командасынын өзгөчө салымын тартуулайбыз. Урматтуу көрөрмандар, клубтар арасындагы дүйнө чемпионаты жөнүндө оюңуздар кандай? Жана жогорудагы салымдардын ичинен кайсынысы сизге жакты? Ылдыйга пикир жазыңыз.